Азыр азыр атамды жоготтук, инибизди жоготтук, границада үйүбүз ошол бойдон күйүп кетти. Анан ийнимдин машинасы, атам машиналары полный жок болду эми. Алар мейли. Атам менин ийним тирик калганда биз мынчалык айлам кылбайт элек да. Бул калган эле агаң калган, сен атаң калды жүр десем. Баарыбыз качып кетсек кандай болот деп калып кеткен. Атам болсо мектепте кароол иштейт. Атам ошо постоянный ушундай чыр чыккан сайын биздин солдаттарды ошо мектепке апарат да. Мектепке апаргандыктан ошолорго жол көрсөтөм. Ошолор менен чогуу мага кыжалат болбогула деп ошол жакта калып кетчү постоянно эле. Мунусунда дагы ошондой кылып калган эле. Анан бир качып барсак, бир мост бар эле, ошо мосттун алдында туруп калдык. Айылдын этегиде болчу дагы. Анан 5 тажиктин бронированный машинасы келди. Биз аларды кыргыздыкы деп ойлопбуз. Ал Аксайды басып эле кирген экен дагы. Анан прямо эле биздин алдыбызга келип биз аткылап баштады. Чоң атам болсо бизден 3 мүнөт 4 мүнөт алдыңгы ылдыйраак чөйнөп түшүп кеткен эле. Анан мен ийиним, анан ошол жерде бир эмчеси иштеген бир бала болчу. Үчөөбүздүн үстүбүзүнө бастырып кирип калды. Бастырып кирип, ийиним менен эмчесин эмесин атып салды. Мен качып Кудай сактады, качып кутулдум. Атам алдында солдаттар айтыптыр, мен көргөн жокмун өзүм. Атам жол көрсөтүп аларды. Уже болбой калгандан кийин аларды жол көрсөтүп качырып чыгарыптыр мектептенчи. Аларды качырып чыгарып, өзү успет кылбай калыптыр. Мен успет кылбай ошол жерде мейли атып өлтүргөндө деле мейли эле бир жолу атып, үстүнө безин чачып кийгизип бериптир. Ийнимди болсо мояктан тутуп салган.